Кыргыз эстрадасында Кайрат Кыргыз деген ысым бум жаратып талкуулоого тема табылды. Селофандан тигилген кийими, сербейген чачы, калың чийилген кара кашы, жыртык шымдары дароо көзгө урунуп, айрым жаштардын сүймөнчүгүнө айланса, кайбирлери сындап эле жатып калышты. Коомчулукту эки жээкке бөлгөн ырчы Кайрат Кыргызга бул образды анын продюсери Эркин Мээрканов түзүп берген. Кайрат Кыргыз аттуу псевдоним менен таанылган ырчыны буга чейин коомчулуктагы тар чөйрөдө аздыр көптүр фольклор ырчысы Кайрат Салмакеев деп да таанып келишкен. Продюсер менен ырчынын ортосунда түшүнбөстүктөр жаралып, Кайрат Кыргыз өз билемдикке салып ортодогу келишимдерди бузганын, ошол себептен сотко кайрылганын продюсер Эркин Мээрканов баяндап отурду. Былтыр ошке кайсы ушу июнь айдарында беле, жыма айларындабы, айдын аягындабы мен Эркиндик бульварында отурган эс алып, ошонун жанында жашайм да, анан кийин ырлар жазып, кичине чарчагандан кийин ушу сейилдеп деп Эркиндик бульварында отурсам, ошо бир бала эле өтүп кетип баратты бульвардан. Анан мен менен учурашып эле, кандайсыз, иштериңиз кандай, творчествоңуз кандай деле сурай баштады. А мен аны тааныган жокмун. Учурашып аткандан кийин мен өзүм түшүндүм ошо искусство чөйрөсүнүн кишиси, адам экен деп. Андан айтып калдым, мен мурунтан эле сизге келип аранжировка ырма жасатайын деп айткан. Мейли болуп тур, анда жасайлы дедик. Анан бирок аны эстей албай айттым. Сен ким эле деп сураса, мен Кайратмын дейт. Анан кайсы Кайрат эле деп эстей албай койдум. Мурун ырдап жүрчү белең десем, ырдап жүргөм дейт. Анан кана ырларын коюп берчи мага деп телефондон коюп берди. Анан эстедим ошондо. Бир ырын ырдаптыр, канча бир мындан бир 10 жыл мурунбу же 15 жыл мурун. Анан ошону эстедим. Мурун чачы узун болуп бир жолу чыккан. Ошондо көргөндө үйүнүм ага жагып калган болчу. Өзү ошо мындай элдик фольклор сыяндык ошондой стилинде ырдачу болуп ырдаган да. Анан ошондо угуп калып эле, мен өзүм мурун ушу канча бир 5 жыл болуп калды. Ошо эңсеп жүргөм. Фольклордук музыканы жана азыркы заманбап аранжировканы ошондой стилде кошуп бирдеме эметейин депчи, ошондой форматтагы бир проект жасайын деп жүргөм. Анан кезиккенде эле айтып калдым мен анда. Мен моундай оюм бар эле. Жок иштешпей элеби депчи. Ал сразу эле макул деп болду. Жыргап, күлүп деп. Эмне себептен Кайрат Кыргыздын образын мындай тандап алдыңыз? Анткени коомчулукта ар кандай пикирлерге кабылды дегендей. Анан ал образга Кайрат Кыргыз дароо макул болдубу? Мен өзүм мындай эксперименттерди жакшы көрөм, мындай айрыкча же башкача кылып. Анан мындай болгондо образ болгондо мындай образ жок болчу да мурунчу. Мен ага деле эметкен жокмун, бар болчу же жөн эле өзүмө ошондой аян көрүнгөн жок, просто мен оюм ошондой болчу. Башкача чач кылып, башкача мындай таптакыр, ито бул кичине мындай биз мындай токтоп эметкенибиз. Ар киши эле мындай өзүм ал деле буга чейин көп жылдан бери ырдап келатты да, 15-20. Бул эле эмес, ар бир эле киши эгер таанымал болоюн деп, анын ырда жакшы болсо, мындай кадамга ар бир эле киши макулдугун берет. Кандай өзгөртсө, мага деле көп деле каттар жана WhatsApp менен келишет. Азыр тынбай келип атат. Мени кандай кылсаңыз, өзгөртсөңүз, эмне кылсаңыз ошо кыла, мени таанымал эле кылып бергиле дегендей эле. Кайрат Кыргызга мен жаздырган ырларды ырдаба деп тыюу салыпсыз, анан мындан тышкары сотко да кайрылыптырсыз. Кайрат Кыргызга ачууңуз абдан келген го. Былтыр да ал бир конкурстун өткөрөткөн Жети өгүздөчү. Ошондо бир 2-3 жыл болуп калды. Ошондо былтыр өткөзгөндө карыз болуп калыптыр бир пансионатка, Эдельвейс дегенби, жемде 300 000 сом. Ошо тиги жанакы артисттер, коноктор келип жатаканасын жатып, анан тамактарын жейт да. Анан эмне болду десем, мага бир спонсор жардам берем деген, эң аягында анан кайра макул болбой койду дейт. Ошон үчүн мен карыз болуп калдым 300 000. Анан кийин ошондо жүргөндө, ошо май убактарында, июнда милициялар келип үйүнөн кармап кетип калыптыр Жети өгүзгө. Анан 3 күн отуруп, ошондон кийин ошондо да маракелер болчу. Ошого барбай калып, чалсам айтат, ушундай мен милицияда отурдум. Мен ичиме койгом, дагы эле калп айтып атат же бирдеме деп бир сылтоону ойлоп атат десем, жок, мама чалсаңыз баарын айтып берет дейт. Анан мамасына чалсам ушундай алып кетип калды дейт. Андан кийин келдим 3 күндөн кийин кайра. Келип ошо мен тек карыз болуп калдым. Мага 1 жуманын ичинде бериш керек дейт. Анан ошо мен концерттерди коюш керекмин дейт. Ага чейин айткан, мен айттым, мейли болуп тур, бир концерт кой деген, уруксат берген могу Сокулукта бир концерт. Ал
о деп коюп бир концерт эмес, жөн 7-8 концерт коюп тур, мага айтпай эле. Сокулга коет, Карабалтага коет, Кантка коет, Ысык Атага, Токмокко бар жакта. Мен да айттым, эмне үчүн коесуң катсы? Мен атайын сага, атайын жан дилим баарын, убактым сага бөлүп берип атсам, ыр жазып берип атсам, бар жактан каражаттар кетип атса, телевидение сүйлөп баары кетип атсам, а сен өзүң жалгыз концертти коюп, каражат менен мага да айтып деле койбойсуңдар. Мага айтып койсоң, мне бы как-то легче было бы. А ты как бы мен аркам саман жасап атасың, как будто уурдап, жанагы чыккынчылык кылып атасың деп айтсам, мен ушул концерт коюш керек. Мага эмне үчүн айтпайсың десем, унчукпайт. Мен ошол карыздарды бериш керек деп. Мен айттым, эмне үчүн анда сен ошо эметип атсам, эмне үчүн мен сен карыздарды мен бериш керекмин деп. Ошондой эле болуп калып атат да. Же бир кеңешип өзү мага мына Эркен агай, аябай кыйналып атам, моундай чогуу кыла алчы деп айтса бир жөн. Антпей эле жөн өз каалаганын жасады, ошол мага кичине аябай эметти. Өзү кайра тең башында эчтеке деп жүргөн жок. Эчтеке мен айткан эле унчукпай эле жүргөн баары эле. Мындай болосуң, тигини кийесиң, мындай деп ал таптак бир да суроо бербечү эле, айтканда эле жанында жүрчү. Постоянно телефон чалсам, сразу ала калчу, же мага кайра чалчу. А чогуу турганда кичине тартынчу менденчи. Менден тартынчып, анан мен дагы айтчумун, мындай элдер менен туура сүйлөшүш керек. Мындай жанагы азыр мындай жалжактабайчы, аябай эле. Таптакыр эле өзүнүн чегинен өтүп кетпей деп. Жаңы жылдын астында бизде Министерство культуры өзүнүн жаңы жылдык мааракесин өткөзгөн да. Анткени Министерство культуры менен жакшы мамиледе болуш керек, башка телевидениялар менен да жакшы мамиле болуп жүрүш керек. Ошондо келбей койду ошолорго. Бир Кантка бир кече бар болчу, Кантта бир эже бар эле, мага ар дайым жардам берет, ошо билеттерди сатып берет, концерттерге жардам берет, ошого мен барып келейин деди. Андан кийин күтүп атам, саат 7-де тияка бармакчы. Жок, 10 болду, 11 болду, 12 болду. Жок, тигилер звонок этип атат. Мен аларга уят болуп, анан кечирим сурап алардан ар кайсы шуктоолорду ойлоп, кайратындай келатып, бирдеме болуп калыптыр жолунан, машина бузулуп калып же бирдеме ошо турат, кете албай атат деп, мен ошол кишилерден биринчи жолу өмүрүмдө уят болдум. Анден мен эч качан мындай кишилерди я никогда не подводил. Он меня тогда подвел, и ошондон кийин мен ойлонуп, андан кийин контракт түзөйүн деп ой кетти. Ага чейин жөнүнө жүргөн мындай эле адам сыяктуу эле бирибизге ишенимдүү бололу деп. Андан кийин ага жок, мындай болсо мени кийин ошондой кылып уят кылып койсо же келбей койсо мен өзүм кыйналып калам деп контракт түзө баштадык. Контрактты канча убакытка түздүңүздөр? Контракт 5 жылга. Адвокат менен мен саат 5-те барып сүйлөшөм. Эмне кандай болот, ошо соттун чечими адвокат айтат, ал делечи мындай. Ошо сотко чейин сот болот да, ошо сотко чейин бүтүрүп салгыла баарын дейт. Анан мен кимге да айткам да, Кайратка, ырларымды ырдаба деп. Эмне алар? Жок, мен ырдабайм деп койгон. Ырдабайм, мен сиздин ырыңыздан кереги жок эчтеке. Ошондой айтып коет, бирок башка жерге барып эле бир-эки жолу бир немелерден ырдап турам, концертте мааракесин. Өзүнүн ырларын эски, бирок ал өтпөйт да. Элдер баары жанагы ырын талап кылат да. Аны ошону көрүп туруп, кайра мен ырларымды кайра ырдай баштады. Мен СМС менен жазгам, неме мененчи, WhatsApp. Эмне ырдап атасың? Сен ырдабайм дебедиң белең деп. Десем, анан баягыда кайра жазды. Мен ырдабайм, мен өзүм айткам да, анда келип туруп, кагаз түрүндө жазып кет. Ырдабайсың бар дегенде, ошого уже канча 3-4 күн болду, мага жете албай, келе албай атат. Ошону ошону эметсек, анан ырларымды ырдабайм десе, анын имиджин которсо баягы мурун кандай болуп, ошого келсе, мага принцип ошого деле мен макулмун. Акчасын деле кереги жок. Акчасы жок анда. Бир байпагандан башка эчтегеси жок дегендейчи. Эмне себептен өз чөнтөгүңүздөн чыгарып каржыладыңыз? Алдыда планыңыз кандай эле? Кайрат Кыргыз аркылуу сиз каражат табуубу? Жок, менин максатым болчу акча табыш эмес. Акча өзү келе берет. Ал жөн мындай түп албайм десең деле өзү келет. Эгер жакшы проект болсо, бул проект такой необычный был. Мен да бул проект менен да көп мен мындай только Кыргызстан эмес, дүйнөгө чыгайын деп максатым бар болчу. Например, уже Казакстандан уже кача ошо жарым жыл болду. Ар дайым сурайт, бизге ошо ырды казакча ырдап бериңизчи деп. Биз бияктан баарын эмет беребиз, каналдарга жайгаштырып, силерди раскрутка кылып беребиз деп. Мен Кайратка айтсам, ошо жарым жылдан бери ошо казакча тилин үйрөнө албай атат.
жаттай албай же уже тили келбей кичине жалкоо болуп. А если проект болсо акча өзү келе берет. Мындай. Биякта такой не было, я просто верил в этот проект. Просто, кажется, мне жалко, что был проект, он распадается. Айбай, өкүнүчтүмүн. Бирок мен жаза берем, башканы эле таап эле ал без проблем. Кайраттыкы 30% болчу, меники 70%. И то ал эчтеке кылбай эле, бир да тыйын кошпой, мен просто ойлодум, мейли чоң киши, анан таптакыр. Обычно мен башка артисттер менен 1 жыл алар жөн эле жүрүшөт. Ырчы Кайрат мырза менен ортоңуздардагы келишпестиктер тууралуу массалык маалымат каражаттарына сиз интервью бергенден кийин Кайрат Кыргыз ушу өзүнүн кемчилигин сезип сизге байланышка чыктыбы? Байланышка чыкты, даже ал мага коркутуп айтты. Эркиндай тиги жанакы эмне эле? Бул ошо суперинфону тиги Инстаграмдан, Фейсбуктан алып кой деп. Өзү мындай орой айтып. Жиниме тийбе, антпесе башкача сүйлөшөм деп. Бияка мен телефонум ошо WhatsApp'тан ошону ыртыйт. Мен мындай бир карап, мне его жалко стало, күлкүм да келди. Эмнеге ошентет деп. Ал бир кыздай мындай менен отурганда башкача сүйлөшөт. Мындай болдучу, карама каршы отурсак мындай. А телефондон жазганда таптакыр башкача жазат. Буга немеге чейин сотко чейин берейин же жанакы силерге интервью берейин деген чейин канча артынан жүрдүм. Сүйлөшөбүз, кел момундай жакшы болобуз деп. Ооба деп коет, кайра эле баары өзүн эшекти отко айдасаң моку качат эле боло берет, ошентипчи. А мен анан таң калам, анан сурайм, эмнеге сен, сага эмне керек? Акча керекпи же эмне сага аздык болуп атат? Мага айтчы. Өзүң оюңду айт десем, мен ушундай болуп калып атат. Мен азыр үйлөнгөн там ошо акча керек болуп, ошолор менен чуркап жүрөм дейт. Бирок ал туура эмес, чын эмес. Үйлөнүп атканы болуш керек, бирок башка концерттер менен жүрөт, ар кайсы жерлер мындай өзү жөнүндө ойлоп жүрөт. Бул боюнча ырчы Кайрат Салмакеевке байланышып өз чындыгын угууга аракет жасадык. Ырчы жолугушмак тургай телефондон сүйлөөдөн баш тартып, өз билгениңди кыл деп телефонду коюп койду. Наргиза, өзүң ишин кылчы, мен интервью бербейм сага баары.